keç gele bir orada jata berseniz da jüröңүз сыгылат. Эшикке чыгып, таза аба жутуп дегендей. Ошон үчүн Emektaşsa başım aylanat da taza hava. Uğraşmalı çıkarak çürgemizde. Yollarda tazalap taş yollar. Sudus'ta giyim çok. Oşun kesepetiyim çıktı da. Açarçılığı. Жалал Абад шаарында ооруктун ардагери каза тапты. 91 жашында дүйнө салган Нина Иноземцева бүгүн акыркы сапарга узатылды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына шаардык бийликтин өкүлдөрү, социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери, аксакалдар жана жакындары катышты. Калаанын вице-мэри Руслан Алтымышев ардагердин басып өткөн жолуна жана ооруктагы эмгектерине токтолуп, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Ну, как говорится, это закон природы. Всевышний забрал Нину Андреевну себе. Пусть еще раз примите наши искренние соболезнования от имени мэра города Жалал Абад Мурата Алапбаевича, от аппарата мэрии и лично от меня. Нина Иноземцева 1931 жылы 30 мартта Россияда туулган. Ал 1941-45 жылдары Кызыл Кыя шаарындагы ооруканада согуштан жарадар болгон аскерлерди караган. 1956 жылы Жалал Абад шаарына келип отурукташып калган. Шаардагы нан заводунда 25 жыл иштеп пенсияга чыккан. Улуу ата мекендик согуш учурундагы ооруктагы эмгеги бааланып, эмгектеги каармандыгы үчүн медали менен сыйланган. Ардагерге республикалык жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен ар ай сайын материалдык жардам көрсөтүлүп турган. Андан сырткары 9 май улуу жеңиш күнүнө карата 10 000 сомдон төлөнүп келген. Өкүнүчтүүсү жыл өткөн сайын ардагерлердин катары азаюуда. Жалал Абад шаарында согуштун 3, ооруктун 2 ардагери калды.